Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Садыр Жапаров Ташкенттеги экономикалык кызматташтык боюнча саммитке катышат. Президент Садыр Жапаров 8-9 ноябрь күндөрү Ташкент шаарына экономикалык кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын 16-чы саммитине катышуу үчүн иш сапары менен барат. Бул туурасында мамлекет башчынын маалымат кызматы билдирди. Өлкөлөрдүн лидерлери өз ара пайдалуу аймактык экономикалык кызматташтыкты жана өз ара жардамдашууну түзүү аркылуу экономикалык мамилелерди интеграциялоону талкуулашат. Иш-чарага уюмга Азербайджан, Иран, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан, Түркия жана Өзбекстандын президенттери, Казакстан менен Пакистандын өкмөт башчылары катышат. Саммиттин алкагында бүткүл дүйнөлүк балдар күнүнө карата Борбор Азиядагы климаттын өзгөрүшү, балдар жана жаштар иш аракетте аттуу эл аралык форум өтөт. Ага биринчи айым Айгүл Жапарованын катышаары да айтылды. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70, +7 929 624 63 64. Кыргызстандык мушкер Азия чемпионатында күмүш медаль утту. Кыргызстандык мушкер Вадим Баурин Казакстанда өткөн жаштар арасындагы Азия чемпионатында 2-нчи орунду ээледи. Астанада 17-18 жаштагы спортчулар арасында турнир өттү. Баурин турнирде 71 килограммга чейинки салмакта күч сынашты. Алгач Кытайдын Тайбейнин өкүлүн жеңип, финалга чыгуу үчүн Тажикстандын спортчусун жеңип алды. 3-ноябрда алтын медаль үчүн болгон беттеште кыргызстандык мушкер казакстандык спортчу менен беттешип ага жеңилип калган. Баурин 2-нчи орунду ээлеп күмүш байгеге ээ болду. Kumtor Gold Company жабык акционердик коому жогорку окуу жайдын бүтүрүүчүлөрүн такшалма өтүүгө чакырат. Kumtor Gold Company ЖАК Кыргызстандагы жогорку окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрүн материалдык техникалык камсыздоо жана логистика бөлүмүнө такшалма өтүүгө чакырат. Бул тууралуу ишкананын маалымат кызматы маалымат таратты. Талаптар логистика, материалдык техникалык камсыздоо, экономика багыттары боюнча жогорку билим 2022 жылдан 2019 жылга чейинки жогорку окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрүнүн арыздарды кабыл алабыз. Адистиги боюнча иш тажрыйбасы же практика өткөндүгү артыкчылык болот. Microsoft Office менен жогорку деңгээлде иштөө жана компьютердик чеберчилик, англис тилин билүү милдеттүү, өнүгүүнү каалоосу, жигердүү, энергиялуу, коммуникабелдүү, жоопкерчиликтүү, айлана чөйрөнүн талаптарына ылайыкташа билүү, чоң көлөмдөгү маалыматтар менен иштей билүү, чыгармачылык максатка умтулуу, командада иштей билүү, стресске чыдамдуулук жана ысылыктык. Милдеттери: жөнөтүүчүлөр, сток позициялар, сатып алуу тапшырмалары боюнча маалыматтарды киргизүү боюнча сатып алуулар боюнча ички программа менен иштөөдө жардам көрсөтүү. Kumtor Gold Company'nin жоболорунун талаптарына гана мыйзам ченемдерине ылайык пайдалануучулардын билдирмелери боюнча товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн болушун камсыздоо, товарлардын болушуна жана чыгымдалышына мониторинг жүргүзүү, рынокты жана товарлардын баасын талдоо, акыркы сатуучулар жана акыркы колдонуучулар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү, буйрутмаларды экспедициялоого көмөктөшүү, келишимдерди сатып алуу буйруктарын даярдоо жана макулдашуу жана башкалар. Стажировканын шарттары: ак төлөнүүчү стажировка, стажировканын узактыгы 2 жыл, стажировка өтүү орду Бишкек шаары. Стажировканын графиги 5/2. Тандоого катышуу үчүн сизге төмөнкүлөр керек. Анкетаны толтуруп, бардык керектүү документтерди 2023 жылдын 17 ноябрдын саат 16:00 кечиктирбестен кийинки шилтеме аркылуу тиркөө керек. Маалыматты биздин видеонун астындагы шилтеме аркылуу кирип тапсаңыздар болот. Биз алдык аманатыңыздарды, Алла ыраазы болсун. Ошол туугандар дагы да ыхсан кылып жардамыңыздарды аябай берүүңүздөрдү суранат элем. Азыр ушул Стамбул шаарына Түркияга кетүү үчүн дагы $12,000 каражат жетпей турат туугандар. Ошондуктан туугандар, келиңиздер, жардамыңыздарды аябай ошо Элханга деген ыхсаныңыздарды токтотпоңуздар. Болушунча кайдыгер карабай жардамыңыздарды бериңиздер туугандар. Дагы деле кайдыгер карабайт деп ойлойбу, жардам берүүңүздөрдү суранабыз.
эми $12.000 калды, буюрса калганы чогулду. Дагы деле болсо кол сунат деп ойлойм сиздерге. Алла ыраазы болсун. Рахмат силерге, кыргыз эли. Да кичине болсо да кайдыр карабай берип тургундарчы орум айыгып кетсин. Элдик топтунун депутаттары ата бейитке гүл коюп ата бабаларды эскеришти. Номер 35 Ак Суу бир мандаттуу шайлоо округунан шайланган Жогорку Кеңештеги элдик депутаттык тобунун лидери баш болгон Акылбек Түмөнбаев жана элдик топтун мүчө депутаттары 7 ноябрда тарых жана ата бабаларды эскерүү күнүнө байланыштуу ата бейит мемориалдык комплексине барышып, ата бабаларга жана комплекске коюлган баатырлардын арбактарына арнап Куран окуп, эстеликтерге гүл чамбар коюшту. Өткөндө даңкталмайын, тирүүлөр баркталбайт демекчи, бул күндү тарыхта өчпөс из калтырган окуяларды, кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн пайдубалын түптөгөн жана бүгүнкү күндөгү бакубат турмушту жараткан улуу инсандарды эскерүү менен баштоо салтка айланып баратат. Бул күндүн маанилүүлүгүнө токтолгон депутат Акылбек Түмөнбаев бүгүнкү бейкуттук жашоону бизге камсыздаган ата бабаларыбыздын, эгемендикти көксөп өмүрүн арнаган бабаларыбыздын, жакынкы күндөрдө эле мамлекетибиздин бүтүндүгү үчүн чек арада баатырдык менен курман болгон мекенчил жигиттерибиздин эрдиктерин эскере жүрүү парз экенин белгилейт. Бул күндөр кыргыз эли үчүн абдан маанилүү. Биз татаал тарыхтан таамай сабак алып келечекке ишенимдүү кадам ташташыбыз керек, дейт Акылбек Түмөнбаев. 7-8 ноябрь тарых жана ата бабаларды эскерүү күнү жана элибиздин жашоосундагы негизги тарыхый окуяларды эске салган майрам катары Кыргызстанда 5 жылдан бери расмий белгиленип келет. Өлкөдө электр энергиясын үзгүлтүккө учуратпоо үчүн 8 дизелдик генератор алынды. Кыргызстан улуттук электр тармагы ишканасына керектүүчүлөрдү үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздоо жана талаа шарттарына ыңгайлаштырылган 8 дизелдик генератор берилди. Бул туурасында энергетика министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, министр Таалайбек Ибраев бүгүн кубаттуулугу 120 киловатт болгон генераторлорду тапшырган. Алар Бишкек шаарына жана 7 облуска бөлүштүрүлөт. Энергетиктер генераторлорду жогорку чыңалуудагы көмөк чордондордо жана 10 киловатт электр тармактарда оңдоо иштерин жүргүзүүдө колдонушат. Ошондой эле аба чубалгылары жок болгон учурда талаада көчмө энергия булагы катары кызмат кылат. Бул техникалар бышык, узак мөөнөттүү, үзгүлтүксүз иштөөгө эффективдүү, ылайыкташтырылган жана чоң жүктөргө туруштук бере алат деп айтылат маалыматта. Сатып алынган генераторлордун жалпы суммасы 10.950.000 сомду түзөт. Чыгымдарды оптималдаштыруу, электр менен камсыздоо процесстерин санариптештирүү жана тарифти 23 тыйынга көтөрүү менен ар бир электр тармактары ишканасын жаңы генераторлор менен камсыз кылууга мүмкүн болду, деп жазды министрлик. Гайморит тарлоо эми Ош шаарында гаймориттен кыйналдыңызбы? Анда сизди 10 күндүн ичинде гаймориттен 100% арылтабыз. 10 күн процедурада бет көңдөйүнө от жагабыз. От жакканда ичиндеги күнөөлөрдүн бардыгы жибийт. 10 күн жибит алып туруп, 10-чу күнү биз мурунга атайын чөптөн жасалган парашо көлөбүз. Парашо көлөгүнүн ичинде күнөө 8 сааттан 12 саатка чейин агып чыгат. Ошо менен толук 100% гаймориттен айыгасыздар. Биздин дарек Ош шаары Горбанядагы Оптима банктын жанында. Толук маалымат 501 119 119. Общий айыгып чыгуунун баасы 10.000 сом болот. Октябрь окуясында жабыркаган жаранга президенттин маалымат катчысы жооп берди. 2020 жылдагы октябрь окуясында көзүнөн жаракат алган Дамир Жолдошов өзү жардамдан баш тарткан. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Аскат Алагөзов билдирди. Анын айтымында Дамир Жолдошовго жабыр тарткан 35 бала менен бирге операция жасатып көз салып берүү сунушталган. Бирок ал белгисиз себептерден уламага макул болгон эмес жана келбей койгон. Көз салып берүү операциясын жүргүзүү үчүн талап кылган тийиштүү процедуралардан өтүү зарылдыгында четке каккан. Эгерде кайрылуу жасаган жаран көз салдыруу операциясына макул болгон болуп келе турган болсо, азыр деле аны ишке ашырууга кеч эмес. Болгон убагында анын саламаттыгына кам көрүү сунуштарынан караманча баш тартып келип, эми коомчулукка ачык кайрылуу жасап жатканы биз үчүн таң калыштуу жана түшүнүксүз болууда, дейт Аскат Алагөзов. Белгилей кетсек, Дамир Жолдошов президентке видео кайрылуу жолдоп, анда көзүнө операция жасатып берүүнү суранат. Ал Айгүл Жапаровага кайрылуусудагы жоопсуз калганын, 2-3 жолу көзүнөн операция болуп, бирок жыйынтык бербегендигин айтат. Тууну өзгөртөм деп жатасыз, анын ордуна биздин көзүбүзгө операция жасап берип койсоңуз болмок, деген ал. Манас аэропорту жолунда кызычуу ээн баштык жасаган айдоочулар кечирим сурашты. Бишкек Манас аэропортуна жолунда авто ээн баштык жасаган 9 айдоочу кармалып элден кечирим сурашты. Бул тууралуу Чүй облустук жол кыймылын көзөмөлдөө башкармалыгынан билдиришти. Демалыш күнү түнкүсүн Манас эл аралык аэропортуна баруучу унаа жолунда унаа жарышы уюштургандардын ичинен 9 айдоочу Чүй облусунун жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери тарабынан кармалып, ар бирине 15.000 сом айып пул салуу менен унаалар айып короо жайына киргизилген. Ал эми
айдоочулары андан ары тийиштүү чара көрүү үчүн милиция бөлүмдөрүнө жеткирилүүдө. Териштирүү учурунда айдоочулар коомдук тартипти жана жол кыймылынын коопсуздугун бузгандыгы үчүн коомчулуктан кечирим сурашууда. Айгүл Жапарова кулак мурду кескиленген Аселдин абалын сурап барды. 1-айым Айгүл Жапарова мурдагы күйөөсү тарабынан кулак мурду кескиленген Асел Ногойбаеванын абалын сурап барды. Бул туурасында президенттин жубайы соц тармактагы баракчасына жазды. Ал коомчулук менен бирге эле мындай окуяларды кескин айыптай турганын билдирди. Кыздарыбыз кайсы жерде болбосун өздөрүн коопсуз сезиши керек. Башынан азаптуу күндү өткөргөнүнө карабай, Асел гайраттуу, жаркылдаган мыкты мүнөзү бар кыздарыбыздын бири экен. Белегиң үчүн чоң рахмат, бардыгы жакшы болот деп жазды 1-айым. Ошондой эле ал Асел Ногойбаева берген белектин сүрөтүн жүктөгөн. Эсиңиздерге салсак, 20-сентябрда Бишкектин чет жакасындагы Селекция айылында жашаган 36 жаштагы аял өз үйүндө бычакталып, кулак мурду кескиленген. Бул кылмышка шектелип, анын 39 жаштагы мурдагы күйөөсү кармалып, тергөө абагына киргизилген. Жабырланган аялдын кескиленген органдарын калыбына келтирүүгө туркиялык пластикалык хирург акысыз жардам убадалаган. Ага бир нече оор жана кымбат операция жасоо талап кылынары айтылган эле. 27-сентябрда Чүй облустук соту райондук соттун зордуктоо боюнча чечимин өзгөртүп, келиндик кордогон кишини 8 жылга соттоду. Акылбек Жапаров Гамбургга барды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Германиянын Гамбург шаарына жумушчу сапары менен барды. Бул тууралуу Министрлер кабинетинен билдиришти. Жумушчу сапарынын алкагында Акылбек Жапаров Кыргыз-Герман ишкерлер кеңешинин 2-жыйынына жана Гамбург шаарындагы Кыргызстандын экономика күнү бизнес форумуна катышат. Ошондой эле Гамбург шаарынын Сенатынын президенти мэри Петер Ченчер менен жолугушмакчы. Бизнес форумга Кыргызстан менен Германиянын ишкер чөйрөлөрүнүн өкүлдөрү да катышат. Иш-чаранын жыйынтыгы боюнча келишимдерге кол коюлат. Маалымат үчүн Кыргыз-Герман ишкерлер кеңеши 2022 жылдын март айында түзүлгөн. Ишкерлер кеңешинин төрагалары Кыргыз тараптан Кыргыз Республикасы Министрлер кабинетинин жетекчиси Акылбек Жапаров жана Герман тараптан Кыргыз Республикасынын Гамбург шаарындагы ардактуу консулу Карл Хуго Эрнст Эллердинг саналат. Ишкерлер кеңешинин биринчи отуруму 2022 жылдын 13-июнунда Бишкек шаарында өткөн. Экинчи кеңешме 2023 жылдын 8 ноябрында Гамбург шаарында өтөт. Мурду кулагы кесилген Аселдин мурдагы күйөөсүн пробацияга бошоткон сот иштен алына элек. Чүйдүн Селекция айылында мурдагы аялдын кулагы жана мурдун кесип салган Азамат Эстебесовду зордуктоо иши боюнча абактагы жазадан бошотуп, пробацияга чыгарган Сокулук райондук соттун судьясы Кыялбек Токтоматов кызматтан алына элек. Бул тууралуу Асел Ногойбаеванын эжеси Диана Елкен билдирди. Анын айтымында Кыялбек Токтоматовду актап, аны иште калтыруу аракети көрүлүүдө. Ал ишин улантууда биздин салык төлөөчүлөрдүн эсебинен айлык алып жатат. Анын таныштары көп, сотко иштеген туугандары бар. Токтоматов мыйзамсыз чечим чыгарып, Эстебесовду пробацияга бошотуп жиберген. Бул сот жоопкерчиликке тартылышы керек дейт Диана Елкен. Белгилей кетсек, жогорку сот Кыялбек Токтоматовду кызматтан алуу сунушун президентке жөнөткөн. Белгилүү болгондой, быйыл 20-сентябрда Селекцияда эркек киши мурдагы аялын сабап, кулагын жана мурдун кесип салган. Шектүү катар 39 жаштагы Азамат Эстебесов аттуу жаран кармалган. Аталган жаран мурдагы аялын зордуктаган үчүн быйыл жаз айларында Сокулук райондук соту тарабынан 5 жылга абакка кесилгени. Ошол эле учурда сот ага пробация колдонуп, эркиндигинен ажыратуу жазасынан бошотуп жибергени белгилүү болгон. Жабыркаган аял райондук соттун чечими менен макул болбой, Чүй облустук сотуна апелляциялык арыз менен кайрылган. 27-сентябрда облустук сот зордуктоо боюнча ишти карап, айыпталуучуну 8 жылга эркинен ажыраткан. Аталган окуя быйыл 31 январда сентябрдагы каргашалуу окуяга чейин болгон.